Жалил Атамбаев боюнча, урматтуу журналисттер, бул боюнча мен бир эки ооз сөз айтып кетейин. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө мамлекетибизде мындай оорчулук болуп турганда, коомубузда моундай пандемия басып турганда, элдердин жашоосу кыйын болуп турганда, суук болуп көчөдө моунтип баардыгы ушундай болуп турган маалда Жалил Атамбаев эмне кылып атат? Миңдеген адамдар топтоп алып той берип атат. Биз ойлойбуз, бул элдин коомчулуктун бетине түкүргөндүк болот. Так, эгер ошо адамдын байлыгы болсо, адамдын көп имуществосу болсо, башкасы болсо, берсин элге, мамлекетке берсин. Мына той кылып, тоюнда 3-4 жанагы машинаны призге коюп, бул деген өтө мындай элди тоготпогондук болуп эсептелет. Мындан ары андай болбойт. Андай допускать этпейбиз. Анын баласы бизде иштейт экен, баласы эми үйлөнүптүр, үйлөнгөнүң үчүн деп туруп, аны жумуштан айдап берсек болбойт деген таризде баласына строгий выговор бердик. Строгий выговор бердик. Эми баласы жакынкы 1-2 жылда по лестнице, по служебной лестнице не может подняться за поступок отца. Так? Теперь пусть это будет уроком для всех богачей. Для всех богачей пусть это будет уроком. Да, свадьбы у нас должны быть. Свадьбы должны быть. Тойлор болуш керек, башка болуш керек. Но надо мен караш керек да бир баягы моралдык жакта дагы.